бир алым айтат экен, эгерде дейт жаш кезиңде досуң болбосо дейт, ал эч нерсе эмес дейт. Анткени жарма достор дайыма жаныңда жандактап жүрө берет дейт да. Сен билбейсиң ким дос экенин. Бирок бир күн болот дейт да, качан карып калганда бул жашоодо сени тааныган, сени көргөн, сени менен буну классташ болуп, басы ушунда сени ак эмең билип тамашалашып жүргөн досуң жок болуп калат турганбосчу. Анда ал каарлыктын мындай рахаты жок экен да. Ошол каарлыктын рахаты жоголот. Эмне үчүн сен менен тамашалашып, сени кайбаттап, сени менен мындай бир сүйлөшүп тура турган жок да. Кээ бир алымдар айтат экен, эгерде достор чогулуп дейт, ахиретте достор чогулуп бир жерде отуруп, бири бири тамашалашып, жакшылап отуруп, чай пийип кылып атышачы, чай ичип атышса, ошондон кийин Аллах ахиретте сурак кылбайт дейт. Алла ахиретте аларны сурак кылбайт экен. Демек, достчулуктун кадыры ушундай. Биз мындай азыркы мен жана айттым го, эгоисттик мындай бир өзүмчүлүк жашоодо жашап алдык да. Биз баарында мени көрө албайт деген сөзгө өтүп алдык. Мени көрө албайт. Анан дасторкон турганда да мисалы катыштын баарын аялдар чечет. Кимди катыш керек экенчи. Тиге койчу ошо досуңду көрбөдүк баягыда тойдо. Бир жолу келип койгон жок дейт го. Ошол качан ушинтип турганда баягыда билесиңби, сен үй салып атканда бир жолу ишилгер деп койгон жок го. Деп ушундай биз мындай бир моментальный, убактылуу нерсеге досторду тандап көнүп калганбыз да. Бирок сен эгерде отура турган болсоң, мына отуруп алып, тиги досум, бул досум деп сүйлөп тура турган болсоң, мына сен бизде кыргызда сөз бар, билесиңерби? Атаң өлсө да атаңды көргөн өлбөсүн дейт. Бул сөз бекер эмес да. Демек атаңдын жанында бирөө баарлашып, көрүп, жүзүн карап турган адамдар боло турган болсочу, демек бул сонуна турабы? Эми ошондо сен эгерде мурас катары калтыргың келсе, эгерде сен өзүңдөн кийин дагы ушундай бир сооп иш эткиле болсо, анда сен досторуң жөнүндө айтып тур. Ким экен досуң? Бул мурас. Катыш, бирөөнүн тууган тааны, досун таанытыш, бирөө мухаббат кылып байлап туруш бизге бул милдет.